Мен Тургунбаева Тахмина, Теңирбердиева Жыгач коргондон айылынан келдим. Айылдын тургунумун. Ушу кайрылуумдун себеби сиздерге балам, жалгыз балам ИБСте отурат. Ошо туру чечим чыкпай 20 жылга мойнуна илип мойнуна убийство боюнча деп күнөөлөп жатышат. Менин балам аны кылган эмес, кайненесин өлтүргөн эмес. Ошон үчүн кайрылып келдим сиздерден. Соттор дагы туура чечим чыгарган жок, сузактан 20 жылга берип, азыр балам ИБСте. Силерден суранам, жалгыз энемен, жалгыз эле балам бар. Жетим өскөн, ата энеси кичинекейден өтүп кеткен. Ошо соттордо бар адилеттүүлүктү издеп атам. Баланын күнөөсү жок эле отурат, ИБСте отурат азыр. 18-ге чыкты, жалгыз эле балам. Жетим өскөм, жетим квартирада жашайм, өзүм мектепте иштейм, уборчу болуп. Жалгыз энемин, өзүм да эч кимим жок, кайрыла турган. Сиздерге кайрылдым. Адилеттүүлүктүү немелерди чечип бериңиздер. Жалгыз эне зырылдап отура берем, балам 18-ге эми чыкты. Анын келечеги эмне болот? Күнөөсү жок эле отурат, ал кылган эмес ал. Соттордо да чындыкты, бул эчтекени карабай эле 20 жылга берип салды баланы. Туура сиздерден суранам, адилеттүүлүк чечип бергиле ушул баланы. Кайрылам, жалгыз эне зырылдап кала берем, жалгыз эне кимге барам мен? Жалгыз балам кетсе, жалгыз эне эмне болот? Баламдын келечеги эмне болот? Ошону сиздерден суранам, адилеттүүлүк чечип бериңиздер. Барар жерим жок, кимге кайрылышымды билбей сиздерге келдим мен. Канча деген адамдар зырылдап жүрө берем, колунда жоктор. Жетим жесирлер. Ошолорду карап бербейсиздерби? Зырылдап жүрөм мен. Туугандарым да жок, эч ким жок, өзүм жетим өскөн кызмын. Жегдомдо эле чогойгон кызмын өзүм, жалгыз балам. Баламдын да атасы кичинекейинде өтүп кеткен жеринде өзүм жоготконмун. Ушул жаман нерсеге барат деп ойлобойм мен балама. Антип өздөргө эмес. Өзү 2-курста окуйт болчу балам. Суранам сиздерден, адилет чечип бергиле. Ушу карапайым элди, адамдарды карагыла, жетим жесирлерди карагыла. Ушуга айтарым, Садыр Жапаров, ушуну карап коюңуздар, жетим жесирлерге. Акыйкатты издеп таап бергиле, чындыкты издеймин. Балам бекерден бекер камалып кете берем, жалгыз эне эмне болом? Каяка барам? Бага турган, карай турган жалгыз эле балам. Ушу сиздерден суранам, акыйкатты чечип бериңиздер.